адамдын жеке кирт башына тиешелүү касиеттер деп аны бүтүрүп койбодукпу. Анан жеке кирт башынан сырткары адам коомдо жашайт да. Ушул коом бала төрөлгөндө уже коомдо төрөлөт, атасы энеси. Ал чоңойгондо ушул ортодо мамилелер болуш керек. Атасы энесинен сырткары куруп бар, чоң энеси бар, чоң атасы бар, андан сырткары туугандар, андан кийин мээлич бар. Демек ошонун ичиндеги мамилелерди иреттебесе, анда сен өзүңдүн башыңды асылдандырганда эмне пайда деген сөз чыгат. Туурабы? Сен өзүң башыңды асылдандыра бересиң, а эртеңки күнү мындай коомго чыкканда мамилең туура эмес болсо, баягы асылдын баары учуп кетет да, намысың жок калат, адамгерчилигиң жок калат, туура. Кантип бирөөгө адамгерчилик барсың? Демек, баягы мындай да, бут кийимиң тар болгондон соң дүйнөнүн кеңдигинен эмне пайда деп айтып коет го. Ошол сыяктуу эгер өзүңү асылдандырып алгандан кийин коомуң начар болсо, анын эмне кереги бар деген. Ошондуктан өзү теңирчиликтин түбүндө деги эле бала акылынын түбүндө ошол коомдогу мамилелер көп, мамиле көп. Ошонун ичинен бир 5 атайын бөлүп көргөзгөн да, жалпылап. Жанагы асыл сапаттарды да жалпылап 5ке бөлүп атпайсызбы? Ошол сыяктуу мамилелерди да 5ке бөлүп жалпылап көргөзгөн. Мисалы, бала төрөлүп атат. Ошол бала бир эле кезде ата энеге бала, анан чоңойгон сайын бирөөнүн агасы, андан кийин үйлөнсө бирөөнүн күйөөсү, кайын журтуна күйөө бала, балдыздарына жесте, же кайнелерине, бирөөнө бажа, дагы бирөөнө куда, дагы бирөөнө ушундай да адам ортодо турганда канча өзүнүн коомдогу өзүнүн орду бар. Ошонун баарын ошого жараша мамиле кылыш керек. Туурабы? Ал бир эле адам ал өзү каалагандай мамиле кыла бербейт да. Демек, ушул жерден жол деген түшүнүк келип чыгат. Кыргызда жол деген жолулуу деп коет, мунун жолу кичүү деп ошого жараша сүрүштүрүп калышат. Болбосо жолдугун кылдыңбы деген сөз бар. Жолдугун кыл дейт. Кыскасы жол деген түшүнүк бар да. Анан негизи түбүндө асыл сапаттарда Теңирдин жолуна адамзаты өзүнүн жолун түздөш керек деп айтат. Анткени Теңирдин жолу бул бүтүндөй орусча айтканда идеалдуу деп коечу. Бардык жагынан келишкен жол, ошого адам өзүнүн жолун түздөп барыш керек дейт. Ошондо коомдо жакшы нерсе болот да. Коом шайкеш болот, гармониялуу болот. Ошол коомдогу 5 сапаттардын ичинен эң биринчиси албетте улуу менен кичүүнүн сапаты. Бардык мамилелердин түбүндө баягы биз айткан оңсол принциби жатат да. Ошол оңсол принцибине алып келсең эле бүт баары өзүнөн өзү иштей баштайт. Мисалы, улуу кичүүнүн мамиледе кимиси оң, кимиси сол болот. Анткени экөөнүн, мисалы үчүн улуу менен кичүү үйгө кирди да. Албетте экөөнүн бирөө жолу өйдө болуш керек. Демек, баягы оңсол принцип түбүнө кирет дагы. Улуу кишинин жолу оң болот, кичүү кишиники сол болот. Ошон үчүн улууну урматтайт, ал эми улуу ошол эле убакта кичүүгө ызаат кылат. Бир жактуу эмес да. Теңирчиликтин өзүнүн түбүндө, мисалы үчүн Индиядагыдай, ал аякта баягы каста катып калган эмеспи? Мындай бири-бирин алыш бериш айланбайт. Же болбосо бир жактуу болуп катпайт да, ар дайым кыймылдайт. Бирде бул өйдө чыкса, бирде экинчиде бул өйдө чыгат. Демек, мына бул улууга урмат, кичүүгө ызат дегендин өзүндө эле улуунун ордун жана кичүүнүн ордун көргөзүп атат. Эгерде улууга урмат болсо, кичүү аны сыйлайт, туурабы? Ошол эле убакта улуу киши аны ызааттап карап туруш керек. Мисалы, биздин макалдардын баары ушуга чектелген да. Аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Ушунун өзүндө мына бул оңсол жол деп атпайсызбы? Ошонун түбүндө баягы биз ызылдап укук менен милдет деп, бүгүнкү күндө сенин укугуң бар, менин укугум бар деп ызылдап атпайсызбы? Ошонун баары ушунун түбүндө чөккөн да. Кайсыл убакта кимдин астында кандай укугу бар, ошого жараша милдети бар. Мисалы үчүн, жанагы аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деп атпайсызбы? Аганын кандай жүргөнү иниге пример. Мисалы үчүн, ини кандай ошол агасын туурайт. Бул аганы эмнеге милдеттендирет? Аны милдети кичүүнүн астында өзүн жакшы алып жүрүүгө милдеттендирип атат. Анын укуктары бар кичинин астында. Андан жогору өтүш керек, андан биринчи чай ичиш керек дегендей. Ошол эле убакта ошого татыктуу өзүн көргөзүп жүрүш керек деген милдети туруп атат. Укук менен милдеттин экөөнүн баягы минтип алып келгенде. Болбосо улуусунун баарына эле укукту берип коюп туруп, анан кичүүсүнүн астында, тигинин астында милдет эмес. Мунун дагы укугу бар, ошол эле убакта мунун дагы укугу бар. Мунун дагы милдети бар, мунун дагы милдети бар да. Улуу кичүүнүн немесинде.
бирок ошентсе дагы мына улууга оң берилип атпайбы, оң күч. Улууга көбүрөөк деги эле оң күчкө көбүрөөк мындай ыктаганда, мисалы улууну тик караба деп коет кыргызда. Улуу сүйлөсө башыңды салып ук деп коет. Улууга каяш айтпа деп коет. Улуунун нукусу тийип калат деген. Мындай бүт Манаста баштап, кийинки немелердин баарында бүгүнкү күнгө чейин эле ал эмес өзүбүз деле балдарды тарбиялаганда байкең унчукпа, же эжеңе сөз кайрыба дейбиз. Же болбосо өзүбүздүн эле бир туугандарыбыз деле бир ай өйдө болгон болсо деле, даже 1 жаш болсо деле эже деп сыйлап, же байке деп сыйлап. Мына ушунун баарынын түбүндө оң менен сол жатат. Демек эң биринчи оң солго бөлүп алып туруп эле ошонун ичинде анан кимисинин артынан кимиси ээрчиши шарт. Ушинте берсек эле коомдо албетте түшүнүк болот. Өткөн эле сиз айттыңыз эле, америкалыктар менен жүрүп анан отурганда улам сырттан киши келсе биз жылышып өйдө туруп ордун көргөзө берсек, силер эмнеге эле туруп атасыңар деп ойлойт. Анткени үйдөн тиги жактан улуу киши киргенде албетте орун бошотосуң, туурабы? Ошондо өтүп көрөсүң. Ушунун өзү илгертеден биздин каныбызда сиңип калган нерсе. Ал мисалы үчүн кетеги жогорку жакта иштеген, чоң жакта отурган өкмөт башчылар деле келсе, бир кары киши кирсе албетте орун бошотуп берет да. Ал турбай коюу же болбосо бул биздин каныбыздагы нерсе. Анткени мунун түбүндө баягы оң сол принциби бизге калыптанып, куюлуп калган нерсе да. Ушул эле мезгилде улуунун ичине дагы ким бар да? Мисалы укук берилип атпайбы улууларга, баарынан көбүрөөк укук берилип атат. Ошол эле убакта мисалы үчүн карылар менен жаштар дагы бул дагы улуу кичүүнүн нерсеси да, экөөнүн мамилеси да, карылар менен жаштардын. Бүгүнкү күндө толтура бул боюнча нерселер болуп атат. Ортодо жанагы көз караштар кагылышып атат, улуулар менен кичүүлөрдүн көз караштары кагылышып атат. Карыларга көпчүлүк укук берип койбостон эле карыларга дагы милдеттерди көп таккан. Мисалы үчүн баягы карын өзүнчө белгилеп, кары келсе ашка, жаш келсе ишке, кары үйдүн куту, кары адамдар үйдүн ырысы, карысы бардын ырысы бар деп аларды мынтип келип атпайбы? Ошол эле убакта жашты дагы такыр басып таштабайт, жашты да айтат да, акыл жаштан, асыл таштан деп коет. Демек, кары адам сен дагы жашты ук. Анткени акыл биякта бар. Мына жана кагылышуу токтойт да бул жерде. Болбосо биз илгери мынтчүбүз, мен эле билем, сен эмнени билет элең деген кептер. Мына асыл таштан, акыл жаштан, жаштардан акыл чыгат тура деп аны изеттик зат деп атат да. Бир эле убакта муну көтөрүп атат, ошол эле убакта кайра мунун ордун көтөрүп чыгып атат да, жаштардын ордунда. Бир эле убакта карыларды жанагынтип сен үйдүн кутуусуң, сен укмушсуң деп атат деле, ошол кезде карынын милдетин айтып атат. Мисалы үчүн кары адам кандай болуш керек? Жаман сөздөн алыс болуш керек. Бардыгына калыс болуш керек деп атат. Ошондо сен өзүңдүн улуулугуңду билдиресиң. Сен ошондой жерде. Жанагы эгерде ошол карыган киши какчаңдай берсе, жаман сөз айта берсе, калыс болбосо, анын улуулугу калып атат. Мына ошол жерде жанагы неме бузулуп калып атат, принцип бузулуп калып атат. Демек, оң киши ар дайым оң жолдо жүрүш керек, оң күч болуп жүрүш керек. Ошол эле убакта жаштарга ызаат көргөзүш керек. И жаштар дагы ошого жараша аны сыйлай бериш керек. Тамашалап коюп атышпайбы? Карыларды бир нече бөлөт деп бүгүнкү күндө күлүшөт да, мисалы үчүн. Абышка деген кийим, чал деген кийим, анан аксакал деген кийим деп бөлүшөт. Анан кээде чалым деп койсо, ай чалым дебе деп айтат. Эмне десе, мындай элдин арасында шартты бөлөт да. Мисалы үчүн чал деген дейт, өзүнүн кемпиринен башкага тиш өтпөгөн, эч ким мындай илик албаган, иши кылып эле тебетеги бар башында дейт да, ушунда эч кимге кадыр баркы жок, кемпиринен башка кадыр баркы жок, чал деп коет. Абышка деген кичине мындай эки жакка кошуна колоңдоруна да баркы бар. Бир айылга кичине мындай көрүнгөнү, бул деген өзүнүн балдарынын арасында дагы орусча айтканда авторитети бар, ушундай адамды абышка деп коет дейт, жаш өйдөлөгөн. Ал эми аксакал деген ким дейт? Аксакал деген оозунда сөзү бар, элге алынган, бир айыл эле эмес, андан аркага таанылган урмат сыйга ээ адамды аксакал деп коет дейт да. Эми бул баягы сөздүн эмесине бөлүнгөндөр да. Антейин десең, бирок ар кайсы жерде мисалы үчүн айтып атышат, чүй жакта абышканы деле бүт баарын деле чал деп коет дейт. Мисалы да. Анан ай абышка десе, кулагыңа жакшы болгондон ай чалым десе, чал дебечи, эмне чал болуп калыптырмы деп да коюшат. Мисалы. Ошол сыяктуу карыларды дагы ошо өзүнүн баркы менен, наркы менен улам өйдөлөт, жылганга
милдеттендирет да, жана оң солдун. Ал өзүнүн оң күч сезип турганда өзү дагы ошого мынтип барып ошентип. И жаштагы бул ошо оң күч экен. Жанагы атанын сөзүн угуп бизде атасы келмейин неме болуп калып атпайбы? Карыларды биринчи батага чакырып, карыларды сыйлап, акыры сен деле өзүң ошол жерге барасың. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Бешиктен чыккан баланын барар жери көр болот. Эшиктен кирген башыңдын барар жери төр болот. Сен эшиктен кирдиңби, акыры бул жерге отурсаң, жылып отуруп, акыры төргө келесиң. Төргө келгенде сен жанагындай немеге жетип каласың, козгорасың, куракка жетип каласың. А бешиктен чыккан бала бул төрөлгөн бала да. Акыры төрөлгөн жам өлүш керек да. Өзү бул жашоонун мыйзамы да. Ушундай айтып койгон да, бир эле сөз менен айтып койгон. Бешиктен чыккан баланын барар жери көр болот. Эшиктен кирген башыңдын барар жери төр болот. Демек ошонун баарын сен басып өтөсүң, акыры төргө сен да келесиң. Ошого өзүңдү даярдай жүрөсүң. Бул өзү улуу менен кичүүнүн ортосундагы нерсе. Жана жол деп атпайбызбы? Мисалы Манаста кадимки Семетей баягы Манас өлгөндөн кийин канкей алып немеге Букарга качып, анан кийин ал Манастын уулу Семетей экенин кийин билет да. Кийин билип анан элим бар турбайбы менин жерим бар турбайбы, менин атам Манас турбайбы деп анан Букардан бергистеп келет да. Келип анан Бакай атага жолугуп анан баягы Манас атаны таласта эчкилүүнүн зоосунда ошонун ичине койгон деп айтылат да. Анан ошондо Манас атанын баягы койгон жерин барып көрөйүн деп анан Бакай атаны ээрчитип алып жөнөйт да. Бакай ата деген Манастын убагындагы Бакайдын бир тууганы, Манастан да улуу. Анан баягы ээрчитип анан эчкилүүнүн зоосуна чыкканда, эчкилүүнүн зоосунда оозунда турган үйдө кара таш дейт, кара ташты жылдырып Бакай айтып атат дейт. Менин киргенге жолум жок, сен биринчи кир деп атат. Негизи үйгө улуу киши биринчи кирет да. Бардык жерге биринчи бастык улуу киши кирет да. Эми ушул жерде дейт, тоодой болгон Бакайың томуктай болгон Семетейге айтып атат дейт. Менин киргенге жолум жок, сен биринчи кир деп атат. Анткени ал Манастын өзүнүн баласы. Атигил агасы. Карачы, жолду сүрүштүрүп келген. Ушинтип эле иреттеп койгон илгери. Анан жок, сиз кириңиз, улууңуз дебейт, ал жолу түшөт, ал биринчи кирет Бакайдын. Жол деген нерсе ушинтип кыргызда баардык жагынан карап турган да. Бул жерде Семетей оң күчкө айланып кетти. Ал кичүү болсо да оң күчкө айланып кетти. Бакай сол күчкө айланып атат. Анткени тигил өзүнүн баласы болуп атат, анын жолу болуп атат. Бул улуу кичүү мамилесинде. Андан кийинки мамиле ата бала мамилеси. Бул эми өзүнчө чоң мамиле, анткени баягы проблема отцов и детей деп бүгүнкү күнгө чейин баардык ал бүтүндөй баардык элдерде болгон. Мына ушуну кандай иреттешкен кыргыздар, ошол эле теңирчиликтин түбүндө. Мисалы ата менен баланы алганда, албетте ата оң күч, а бала сол күч. Адам теңирди ээрчигендей, жер асманды ээрчигендей, түн күндү ээрчигендей, бала дагы атаны ээрчиш керек. Бала атаны ээрчиш керек. Анткени ата бул жаратуучу. Атанын аркасында Кудай турат деген. Кыргыздар айткан, атанын бул макал, атанын артында Кудай турат деп айткан. Атаңа акарат кылба деген. Атанын каргышына калган оңбойт деген. Ошон үчүн жанагы атаныкы эненин каргышы бок, атанын каргышы ок деп айткан да. Атанын айтканы ок болгон, эненики бок болот. Эненики өзүнүн сүтү жууп турат деп айтышат да. Эне жана баласын тилдеп, жаман сөздөрдү айтса да, эненин өзүнүн сүтү жууп турат дейт баланын. Атанын оозунан чыккан сөз, себеби ата жаратуучу дейт. Демек ата менен баланын ортосунда дагы атаңды Кудайыңдай тааны деген кеп болгон да. Анткени сени жараткан адам ошол атаң болгон. Атаны ар дайым өйдө коюп, ар дайым бийик коюп баркта деген да. Мисалы кыргызда дагы бир жакшы кеп бар, атанын баласы деген кеп бар. Ой, атанын баласы болуптур деп. Аябай бул жеткен мактоонун жеткен чеги да, эркек бала үчүн атанын баласы деген сөз. Андан ашык мактоо жок да. Анан мындай деп айтылат. Атадан 3 бала төрөлөт дейт. Атадан кем бала төрөлөт. Атага тең бала төрөлөт, жана атадан артык бала төрөлөт. Эми ушул жердин өзүндө атадан кем бала дегенде түшүнүктүү. Мисалы үчүн атасы жакшы болсо дагы баласы ар кандай болуп калат. Баягы жакшыдан жан, жамандан мөөн деп коет. Кээде жакшы адамдан
жаман бала төрөлүп калат эми ошо атага жетпеген, атанын наамын булгаган балдар болуп калат. Андан кийин атага тең бала дейт. Ошол атанын өзүндөй болуп, атанын ишин улантып, ата жасаган иштерге андан ары жылдырып, атасыныкындай барып кадырга жеткен балдар атанын атага тең бала дейт. Анан эми мынау атадан артык бала дегенге келген. Ушул сөздө өзүн айткандай, ошол жанагы биз айткан оң сол мыйзамына өзү карама каршы келип калат. Эгерде ата ар дайым оң күч болсо, эмне үчүн бала атадан артык болуш керек дегенге келет. Туурабы? Өзү карама каршылык келип калып атат. Бир сөздөн экинчи сөзгө. Демек бул жерде кайсыл убакта атадан бала артык болот деген суроо турат. Кайсыл убакта артык болот? Деп анан мунун улантысы бар да. Эгерде дейт сен мисалы үчүн атасы, анан баласы жакшы чыкты. Баласы бир президент болду деп коеюн, же болбосо премьер болду, же бир чоң бир нерсенин башчысы. Атасы мындай элдин арасында жанагындай кадыр барктуу жүргөн бир кишинин баласы өзүнөн ашып кетти. Анан тиги мактанып, мен атадан артык болдум деп айтпаш керек экен. Ал качан ошентип айтыш керек экен. Ал ошол өзү балалуу болуп, өзүнүн баласы өзүнөн ашканда, ошондой баланы тарбиялаган, ошол атадан артык болот экен. А эгерде сен ошондой баланы тарбиялап өстүрө албасаң, сен атадан артык боло албайт экенсиң. Ал качан ашат экен атасынан? Качан өзү ошондой баланы жаратып, анан тарбиялап өстүргөндө атадан артык болду деп айтылат. Ошондо мына ата менен баланын ортосундагы сыйды, экөөнүн ортосундагы мамилени ушинтип болуп кетти. Ошон үчүн кыргыздарда деги эле атасына каршы баш көтөргөн да эмес, атасына каршы акарат да кылган эмес. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мисалы үчүн дасторконго биз бала кезде атабыз дасторконго отурмайын бала киши кол салган эмес дасторконго. Ошо атабыз келсин деп күтүп, биринчи атабыз ооз тийсин деп, бардык нерсени биринчи атабызга деп атпайбыз. Ал эмес жанагы баягы биз батаны кеп кылганда да айтканбыз, батанын кабыл болуу мүмкүнчүлүгү кайсыл убакта күчтүү дегенде албетте атанын берген батасы дейбиз. Атанын көкүрөктөн чыккан батасы, анткени ата жаратман, ал жаратуучу. Атанын аркасында Кудай турат. Атанын батасы Кудайдын батасы менен деңгээлдеш болуп барат дегенбиз. Мына ошондой өзүндө эле жана атанын оозуна чыккан бата сөз, атанын оозуна чыккан каргыш сөз, мунун өзү дагы көп нерсеге мындай абай караганга аргас кылганда. Мисалы, баягы биз өзүбүздүн түйүбүздө айтканда эле эң биринчи Манаска кайрылат эмеспизби? Манаста дагы ошол эми Манас болуп туруп өзүнүн атасына, Манас деген Манас да, ошол атасына мындай сөз кайрый албайт да, анткени анын артында Кудай турганын көрүп атат. Мисалы, Манаста мынтип айтат да, Манас Жакып ата өзү аябай байлыгы көп болуп, анан Манас болсо башкача жаралган да. Баягы Жакыптын малын чачып коюп, союп коюп, элге таратып коюп, ушинтсе анан Жакып сараңдык кылып анан аябай урушат да Манастычы. Жакшы, сенин малыңды түгөтүп бүтмөй болдуң го. Мына мынтип айтып атат да, уулум Манас өлсөңчү дейт. Өрттөнгүр уулум